Маткеримов, Алишак Нокен, Dursunaliyev Abuzar Көкжаңгак чакырылат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Көкжаңгак шаарынын ардактуу атуулу маркум Каныбек Тургунбаевдин жаркын элесине арналган өспүрүм балдар арасындагы грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирге жалпы 800дөн ашуун 13 жана 15 жаштагы жаш атлеттер катышып, 14 салмак бирдигинде күрөш килеминде күч сынашты. Мелдештин салтанаттуу ачылыш аземине Көкжаңгак шаарынын жана алыс жакындан келген спорттук делегациянын башчылары күбө болушту. Эл аралык маанидеги турнирдин уюштуруучусу жана башкы демөөрчүсү Жалал-Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы. Бул мелдеш Жаныбек агайдын жаркын элесине арналып өткөрүлүп, быйыл 3-үncü жолу өтүп жатат. Бул мелдеште ушул олимпиадан сиздердин араңыздардан олимпиадан чемпиондор чыгышына биз тилектешпиз. Жалал-Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан колдон келген жардамды ушул мелдеште өткөрүүгө жардамдарды бердик. Буюрса бул мелдешке жергиликтүү бийликтен, ошондой эле жеке спонсорлордон дагы жардамдар болду. Аларга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жалал-Абад облустук дене тарбия спорт башкармалыгы. Мелдеш алдынан эл аралык турнирдин жогорку деңгээлде өтүшүнө салым кошкон инсандарга Каныбек Тургунбаевдин үй бүлөсүнүн атынан атайын белектер жана алкыш баракчалары тапшырылды. Атамдын жаркын элесине арналган мелдеш 3-чү ирет өтүп жатат. Бул эл аралык мелдеш. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылы 8 команда келди Өзбекстандан. Анда мурункулары Борбордук стадиондо өткөн болсо, быйылкысы Борбордук паркыбызда өтүп атат ушул Көкжаңакта. Эми кийинки мелдештерим буйруса бул жерде жаңы заманбап спорт комплекс курулуп атат. Кийинки жылдары буйруса ошол комплекстин ичинде өткөзөбүз деген ойдобуз. Дагы да деңгээлин көтөргөнгө аракет кылабыз. Бул ирет 3-чү жолу өтүп жаткан эл аралык турнирге Казакстан жана Өзбек Республикасынын 5 облусунан, Борбор шаары Ташкенттен, ошондой эле өлкөбүздүн бардык дубандарынан жана Бишкек, Ош шаарларынан командалар келди. Жалал-Абад облусунда Көкжаңгак туманы. Жалал-Абад облусунун Көкжаңгак шаарында өтүп жаткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Каныбек Тургунбаевдин эл аралык турнири жогорку деңгээлде өтүүдө. Бизди абдан мыкты тосуп алышты. Бизге көрсөткөн меймандостугу үчүн уюштуруучуларга терең ыраазычылыкты билдиребиз. Бул тияпты бизге карап турган шарайыттар жүз чурайлуу тарызда болуяпты. Даярдан турсун Курбаналиев Умар Көкжаңгак, Манапбеков Элдос Санатбаев. 14 жаштагы Тимурлан Арапбаев бул турнирге Ош облусунун Алай районунан келген. Каарманыбыз күрөш килеминде дасыккан балбандардай беттешүүлөрдү өткөзүп, жыйынтыгында өз салмак бирдигинде жеңүүчү аталды. Таза жеңишке марадаялык балбан жетти. Күрөш жакшы эле атат. Бардын жеңдим Кудай кааласа. Түйнөн багындырганга жолдор ачылып атат. Ошто 2-нчи орун болуп калганбыз. Кудай кааласа Көкжаңактан 1-нчи орунду алып кетем деген ойлорум бар. Активность. Улукбеков Көкжаңгак, Матаметов Байкак Ош. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Каныбек Тургунбаевдин жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча 3-чү эл аралык турнирдин жыйынтыгында Өзбек Республикасынын жаш балбандары, ошондой эле Борборубуз Бишкек шаарынын жана күрөш килеминин ээлери Жалал-Абад облусунун атынан чыккан жаш балбандар жеңүүчүлөрдүн жана байгелүү орундарды багындырышкан спортчулардын катарында болушту. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Көкжаңгак шаары.